Учурда жумуш топтун мүчөлөрү идея, максат, демилгелердин үстүндө жигердүү иштөөдө. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов кийинки отурумда документтин аталышын өзгөртүү боюнча да сунуш бергени турат. Тарыхчынын айтымында улуттук же мамлекеттик идеологиянын ордуна руханий жаңыруу деген ылайыктуу болот деген пикирде. Себеби соңку жылдары руханий баалуулуктар эмес, материалдык байлык башкы орунга чыккан учурда мындай аталыш учур талабы деген ойдо. Кыргызды кылымдар бою сактап келген руханий байлыкты биринчи планга жылдырып, ал эми материалдык байлыкты экинчи планга жылдырып, руханий байлыкты алып жүрүүчүлөр төргө өтүп, материалдык байлыкты алып жүрүүчүлөр төрдөн босоого кайра өтүш керек. Ошондо гана биз туура жолду тапкан болобуз. Руханий жаңыланууга бүт баардыгы кирет. Нарк да кирет, илим, билим да кирет. Мамлекетти башкаруунун бүтүндөй бир Кыргызстанда топтолгон тажрыйбалардын баардыгы кирет. Эксперттердин айтымында улуттук идеологиянын пайдубалы даяр. Документтин өзөгүнө кылымдарды картып келе жаткан каада салт, үрп-адат менен кыргыздын жашоо мүнөзү камтылышы керек. Себеби учурдагы ааламдашуу доорунда биз улуттук баалуулуктар менен сыймыктана алабыз деген жумуш топтун мүчөлөрү. Театр, кино, мультфильм, сериал аркылуу да коомдун аң сезимине таасир этсе болот деген ойдо. Биринчиден театрлардын репертуарын ошо бүгүнкү күндүн талабына, ошо бүгүнкү маселени айталы ошол жалпы мамлекетибиздин бир келечектеги гүлдөп өнүгүшүнө карата кызмат кыла тургандай багытта түшүш керек. Кино жаатында болсо бизде азыр фильмдер аябаганда көп тартылат. Бул өзү абдан жакшы көрүнүш деп ойлоймун. Бирок ошол учурда дагы мына ошо биздин баалуулуктарды камтый турган фильмдерге дагы көңүл бурулуш керек, ошолорго дагы сөзсүз түрдө акцент коюлуш керек. Анан телесериалдардын пайда болушу бул аябагандай керектүү нерсе. Өткөн жылдын аягында өлкөнүн идеологиялык өнүгүүсүнүн багытын аныктоо максатында түзүлгөн стратегиялык жумуш топтун биринчи отуруму өтүп, анда бир катар олуттуу ойлор айтылып, сунуштар эске алынган. Жакында жумуш тобу экинчи жыйынга чогулуп, маселени кеңири талкуулаганы турат. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.